кызматта отурган эмес, мен депутат болуп иштегем. Ошол жерде мамлекеттик түзүлүш маселе боюнча комитеттин төрагасы болгом. Жогорку кеңеште. Ал эми негизи аталган иш боюнча 2022-жылы мен Адахан Мадумаровго макулдук берүү боюнча комиссиянын мүчөсү болдум. Эмне себептен биз ошондо каршы добуш бергенбиз, макулдук берген эмеспиз, ошону түшүндүрүп бердим да. Ошондо комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Адахан Мадумаров кол койгон протокол менен эч кандай кылмыштын далили жок. Бизге көрсөткөн негиздемелер жетиштүү эмес деп биз баш тартканбыз. Ошону түшүндүрүп бердим сотко. Процесс боюнча ушул иш боюнча эмне деп комментарий бересиз? Кандай делсе, соттор булар милдетин аткарып атат да. Мажбур болуп атат. Негизи чын айтканда эгерде адилеттүүлүккө койсо, булар бүгүнөн бошотуш керек болчу, кылмышты кыскартыш керек болчу. Себеп эчтеке жок жерде. Кылмыштын далили да жок, жытын да жок. Андай документтерди көптөгөн кол коюлат протоколдорго. Күчүнө кирмейинче ал документтер эсептелбейт. Күчүнө кириш үчүн ал келишим бекитиш керек, келишимди жогорку кеңеш мыйзам менен кабыл алыш керек. Ошондо документ болот. Ага чейин кандай бир протокол мына эсиңизде болсо жакында эле вице-премьер-министр Ташиев 100 гектарга карасууда берип койдуп, туура эмес берип коюпмун, окубай коюпмун деп айтпады беле? Маны соттош керек. Жок, соттобойт аны. Ал андай документтер жүздөгөн болот. Андайга соттоштун кереги жок. Ал издөө максатында кылган жолдун. Ошондуктан бул аракеттөй эле калтырыш керек болду. Жаман эмес. Азыр ошо Көкташтын жашоочулары эч кандай тоскоолдук жок. Каалагандай машина менен кирип чыгып атат. Тез эле унутуп калдык. Ошол мезгилде эки жактан Тажикстан бажы чек ара кызматкерлерди коюп кыйнай калмакчы. Ал убакытты унутуп коюпбуз тез эле. Ошондуктан мен ойлойт атам, Мадумаровду эч кандай соттоштун кажети жок, негизи жок. Бул иштин келечеги жок. Дагы кимдер күбө катары чакырылды? Бүгүн Токон Мамутов, Исмаил Исаков. Токон Мамутов, Исмаил Исаков, дагы башка көп чыгып атат. Булар айтып атамга соттор кандай бир окшотуп сот тергөө жүргүзүп атат. Чечимди башка жерде кабыл алат да. Бияктан эмес.